Саламатсызбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Евразия материгинин ачылыш тарыхы жана изилдөөлөр тууралуу болмокчу. Евразия материгинин аянты кенен, тарыхы терең болгондуктан бир сабакта окуп бүтүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бүгүнкү сабакта орто кылымдагы Евразиянын ачылышы тууралуу кыскача маалымат берем. Ал эми Түндүк Чыгыш жана Борбордук Азиянын ачылуу тарыхы жана окумуштуулар тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакта биз Түндүк Чыгыш жана Борбордук Азияны алгачкы изилдеген саякатчылар тууралуу жана алардын эмгектери менен кенен таанышмакчыбыз. Орто кылымдагы Евразиянын ачылышы боюнча арабтардын саякаты чоң көрүнүктүү ролду ойнойт. Анткени алар саякатчы, соодагер болгондуктан Индияга, Кытайга чейин көптөгөн жерлерди сүзүп барып, кеме менен кыдырып, алар өзлөрүнүн саякаттарын сүрөттөп жазышып, карталарын түзүп калтырышкан. Скандинавия жарым аралында жашаган нормандардын же болбосо викингдердин саякаты тууралуу айта турган болсок, алар 860-жылдары эле Исландия аралына чейин сүзүп барышкан. 985-жылы Гренландия аралына жетишкен. Ал эми түндүктөгү Шпицберген, Жаңы жер деген сыяктуу аралдарга сүзүп жетишкен. Венециялык соодагер Марко Поло тууралуу айта турган болсок, бул өзү Кытайга чейин саякат жасап, андан ары Индияга, Арабияга чейин кыдырып келген. Бул өзүнүн эмгегинде Дүйнөнүн түрдүүлүгү деген китеп жазып калтырган. Түндүк Чыгыш Азиянын изилдеген орус окумуштуулары тууралуу айта турган болсок, Ермак Тимофеевич бул Батыш Сибирдин багындыруучусу деп аталып калган. Анткени себеби 1581-жылкы Батыш Сибирге жасаган жортуулуунда ал Батыш Сибирди уже көптөгөн жаңы ачылыштарга себепчи болгон. Лена, Енисей деген дарыялардын ачылышы ошондон башталган. Семен Иванович Дежнев, орустун саякатчысы, Чукотка жарым аралынын айланысын чейин сүзүп барган. 1910-жылы Евразиянын эң четки чыгыш четине чейин жеткен. Мунун дагы бир изилдөөсү 1648-жылы Түндүк Муз океаны аркылуу өтүп, Беринг кысыгынан өтүп, Тынч океанга өткөн. Анткени ошол мезгилдерде Евразия менен Азия экөө кошулуу бир материк деген маалыматтар болгон экен. Ошонун экөө бир эместигин далилдеген. Семен Иванович Челюскин, бул дагы орустун деңиз саякатчысы, Улуу Түндүк экспедициясына катышкан. Таймыр жарым аралы аркылуу көптөгөн маалыматтарды чогултуп, аякта изилдеген. Евразиянын эң түндүк чеки Челюскин, азыркы Челюскин тумшугуна чейин жетип изилдеген. Борбордук Азиянын ачылуу тарыхы бул кечирээк болгон, 19-кылымдын баштарында. Бул Борбордук Азияны изилдеген окумуштуулар тууралуу айта турган болсок, Петр Петрович Семенов Тянь-Шанский, орустун географы, саякатчы болгон. Бул Орто Азияга бир нече экспедициялардын демилгечиси болгон. Биринчи жолу Тянь-Шань тоолоруна 2 жолу саякат жасаган. Айрым тоо чокулары, Борбордук Тянь-Шаньдагы бир мөңгү ушул саякатчынын ысымын алат. Жана кылган эмгектери бааланып, Тянь-Шанский деген ысымга татыктуу болгон. Семенов Тянь-Шанскийдин Борбордук Азияга биринчи экспедициясы 1856-жылы болгон. Бул Верный, азыркы Алматы шаарына чейин келип, Ысык көлдү 2 жолу саякат жасаган экен. Биринчиси чыгыш жагынан саякат жасаган, экинчиси батыш жагынан Иле Ала тоосунун түндүк жагы менен келип, бияктагы Боом капчыгайы аркылуу Ысык көлдүн батышына келген. Бул жердеги эмгеги Ысык көлдөн суу агып чыкпасын далилдеген. Анткени ошол мезгилдерде Чүй дарыясы Ысык көлдөн башталат деген маалыматтар болгон экен. Ошону тактап Ысык көлдөн эч кандай суу агып чыкпайт деген маалыматты айткан. Экинчи жолку саякаты болсо 1857-жылы Ысык көлгө, Кыргызстандын Тянь-Шань тоолоруна дагы кененирээк изилдеген. Күнгөй Ала тоосунун башына чыкканда Теске Ала тоо жана бияктагы көптөгөн тоолордун чокуларын көрүп, ушакты көздөй багыт алган. Бул жерге келгенде Сары Жаз дарыясынын алабы аркылуу кыдырып, Хан Теңир чокусун ачып, көптөгөн мөңгүлөрдү изилдеген. Бул саякатында Тянь-Шань тоо системасынын чек араларын аныктаган жана Тянь-Шань тоолору Альпы тоосунан бийик экендигин, бул жерлерде жанар тоолордун жоктугун
далилдеп жазып кеткен. Семенов Тяншанскийдин Балыкчы шаарындагы эстелиги. Кийинки саякатчыбыз Николай Михайлович Пржевальский. Орустун саякатчысы, географ, Борбордук Азиядагы биринчи жаратылыш изилдөөчүсү деген алтын медаль менен сыйланган. Борбордук Азияга 4 жолу саякат жасаган. Азыр эми ошо 4 жолку саякаты менен кыскача таанышабыз. Биринчи саякаты 1870-1873 жылдары болгон. Биринчи Пекинге келип, бияктан уруксат алып алып, Далай Нур көлүн изилдеген. Андан кийин Тибетти көздөй көптөгөн чөлдөрдү, тоолорду ашып жөнөгөн. Бул Түндүк Тибеттин ичкерки аймактарына биринчи жолу кирген европалык саякатчы болуп эсептелет. Экинчи саякаты 1876-1877 жылдары Зайсандан Лобнор көлүнө чейин келген. Лобнор көлүн изилдеген, ден соолугуна байланыштуу кайра артка кеткен. Үчүнчүсү 1879-1880 жылдары болгон. Бул саякаты биринчи Тибет саякаты деп аталат. Бул максаты ошо ичкерки Тибеттин дагы ичкерки аймактарына чейин кирип изилдөөнү максат койгон. Бирок бул жерге келгенде Тибеттин ичкерки аймагына кирүүгө уруксат бербей койгон. Бул саякатында башка материкте жок, өзүңөргө белгилүү болгон азыркы убакта Пржевальскийдин жылкысы Борбордук Азиядагы жапайы жылкы тууралуу маалымат жазып кеткен. Төртүнчү саякат болсо 1883-1885 жылдары болгон. Бул саякатында Хуанхэ жана Янцзы дарыяларынын куймаларын толук картага түшүрүп изилдеген жана Караколго келген. Кийин 5-чи жолку саякатын жасайм деп даярданып атканда ден соолугу начарлап, Каракол шаарында каза болгон. Бул Пржевальскийдин ошо 4 жолку саякатындагы ушундай китептерди жазып калтырып кеткен. Бул Пржевальскийдин мүрзөсү Каракол шаарында жайгашкан. Бул өзү каза болоор убагында айткан экен, мени көлдүн жээгине көмгүлө, көлдүн абасы мага келип турсун деп айткан экен. Пржевальскийдин музейи бар. Ысык көлгө барып калсаңар, Каракол шаарына барсаңар, сөзсүз түрдө музейин барып саякат кылууңарды сунуштайм. Бүгүнкү сабагыбызда үйгө тапшырма контурдук картага ушу Семенов Тяншанский менен Пржевальскийдин экспедицияларын контурдук картага түшүрүп коесуңар. Сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.